мейлиңиз. Бактылуу инсан экенсиз, алхамдулилла, ата-энеңиз тынчтык жерге жиберип атасыз. Алла кабыл кылсын. Эми иштедик, акча таптык, ойнодук. Ата-энебиз да бактылуу болууга укту да. Туура айтасыз. Анда буюрса жөнөкүн жолугабыз. Чоң рахмат, мейлиңиз. Алейкум ассалам. Жакшы. Кечиресиз, бул эмне ата-энесин Турчияга жөнөтүп атабы? Жок, Турцияга эмес. Анан айттыңыз сен эң дүйнөдөгү бактылуу адам экенсиң деп. Ал эң бактылуу инсан экен. Ата-энесин эң ыйык болгон Кабага сертификат жолдомо алып кетишти ата-энесине. Сиз дагы ата-энеңизди алып барсаңыз болот буюрса. Замзам 1300. Мен таам. Мен ата-энемди эң бактылуу инсан кылам. Мен келдим аке. Отур. Мен апамды бактылуу кылайын дедим. Алла насип кылсын. Иншалла. Бул жерде мен апамдын паспорту, бул $1300. $1300 ба? Ооба. Азыр эме болуп калбадыбы? Рамазан айына баалар кымбаттап кетпедиби? Азыр Рамазан айына баалар $1450 болуп атат, эң арзаны. 1450? Эми $100 келип болот. Sizde emne болуп атат? $1450 акчам жок да. Мейлиң санда. Отуруңуз. Сиз апаңызга болгон сүйүүңүздү, апаңызга болгон мээримиңизди көрүп, биз сизден аябай бир таасир алдык. Бул биздин Умра Замзам фирмасынын атынан апаңызга белек болсун. Коюңузчу. Чын элеби? Бул акчаны жөнүнө коебуз. Паспорту бизде калат. Апам бекер барабы? Албетте. Буюрса Рамазандын башында 15 күнгө апаңыз бар. Чын элеби аке? Ооба. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алла разы болсун.